Биринчи суроо. Кече равновесиядан деген көңүлүңүзгө катталган экенсиздер. Биринчи суроо. Какова размерность константы равновесия для следующей реакции? Буну баары эле билсе керек. Бул жакта деген бул жакта жөн эле равновесие, константа равновесияны жазып коюш керек. Ушул эле бул суроодо К по идее КЦ деп жазышат. Английский версиялардачы көбүнчө. Бул эмне деген продукт, концентрация продукта, деленная на концентрацию реагента. И в нашем случае, в нашем-то случае, айтып аткандай эле концентрация равновесия равняется концентрацию продукта, деленная на концентрацию реагента. Бул случайда ушуну эле сурап атат, какова размерность константы равновесия для следующей реакции. Ушуну жазып, кийинки деген буларды концентрация деген измеряется моль деленное на литр. Ушул жакта астында деген моль деленное на литр умножается на моль деленное на литр. Ушуна деген 0 моль менен бул мольдор сокращение болуп кетет дагы. Бизде общий размерность константы равняется литр деленное на моль. Кийинки суроо бул кечеги тесттен определите определите pH, то есть кислую среду, ушуну табыш керек, именно измерениясын pH 0,08 малярного раствора аммиака. Аммиактын константасы берилген, бул 1,80 умножено на 10 минус 5 степени. Ушунда деген бизде аммиак hozir kirganda aytdim. Bo'pti, xo'p, rahmat topdim. Bo'pti, mayli, tinch bo'ling. Константа диссоциации, то есть диссоциация болуп атат. Гидроксид ион жок. Бунун константа диссоциациясы КБ равняется. Пехоз ташкariga chiqib ketib qoldi, kirganda qaytibdimi? Telefonim zaryadkada qoldi. Аммония. Ион гидроксида. Кечиресиңер. Бул кимдин телефону? Өзүңөрдүн немеңерди, звугуңарды өчүргүлөчү. Микрофонуңарды. Өчүрүп алсаңар, ата биякта мешает эне.
константа диссоциации, то есть basic константасы, константа основания аммоний равняется константа продукта, деленная на константу реагента. Анан бул жакка деген сууну жазсак болот, бирок суунуку в данном случае бул өзү ликвид да, жидкий болгон үчүн мунукун как бир деп санап алышканчы. Ошон үчүн суунукунун басымын жазышпайт. Эми значение константы угултабызбы? Угулбай атат деп жазгандар, сиздердин интернетиңиздер слабый болсо керек. Бул жакта определите pH концентрацию деп pH 0,08 деген малярного раствора аммиака деп атат. Ошондо аммиак бул по идее слабое основание болуп саналат. Бул 100% диссоциация болбойт. 100% диссоциация эч качан болбойт. Ошондуктан буга биз бир уравнение жазышыбызга туура келет. Уравнение кандай болот? 0,08 минус x. Мен айттым, булар 100% диссоциация болбогон үчүн бир кичинекей эле части диссоциация болот. Ошондо бул жакка плюс x, x концентрация аммония чыгат, кийин x концентрация гидроксид иона чыгат. Эми бизде формула бар, бул жакта деген концентрация, то есть kb kb турат, константа kb, ошого салышыбыз керек болот. Бир 8 умножено на 10 минус 5 равняется x в квадрате. Эмне үчүн квадрате деген анткени аммония, ион аммонияныкы x, гидроксид ионаныкы деле x. Экөө умножить эткенде x в квадрате делено на 0,08 минус x. Бул жакта биз азыр буну решать этсек, өзү детально решать этсек, мемеге кирип калабыз. Квадратик эквейшнге кирип кетебиз. Ошондуктан x'ти пренебречь этишибиз керек болот. 0,08 минус x, 0,08дун жанында слишком кичинекей болуп калат. Бул ошон үчүн нону приблизительно 0,08 дейт. Эми чыгарып көрсөк 0,08 0,08 умножить на минус 5 степени, бул равняется x в квадрате. Так. Корень болуп калат экен. Ошол нонун x бул деген мыношунун корени. Бул жакта x чыгат, x бир определенный ответ менен чыгат. Ушул x'ти минус логарифмага салсак, бизге pOH чыгат. pH'ти чыгарыш үчүн эмне кылышыбыз керек? pH'ти чыгарыш үчүн 14 өзү pH менен pOH'тын суммасы бул 14кө барабар болуш керек. Эми бул стандартный условия ушундай болот. Ошондо pH бул барабар 14 минус pOH.
Кечиресиңер. Ким отурат группада балдары менен сүйлөп аткан? Өчүргүлөчү телефонуңарды. Телефонуңарды өчүргүлө. Ким бул? Үзбечка бирөө сүйлөп атат. Мугалимдер түшүнсөңөр, өчүргүлө телефонуңарды. Звугун өчүргүлө. Видео приостановлено попало. Кечиресиз Элмар агай, ким админ ушул жерде? Сиз өчүрүп койсоңуз боло алабы? Кимден чыгып атат ушул сүйлөшкөн сөз? Азыр. Өчүрүп койгулачы, пожалуйста. Ушунда определите дегенде биз бул жактан X менен чыгарып, мен айткандай эле слабый кислота менен слабое основаниялар эч качан 100% дислота болбойт. Только сильныйлар эле. Ошондуктан 0,08 сотых бир малярности бар аммония бул 100% ионизация болбойт, диссоциация болбойт. Ошондуктан бир определенный X количествода ионизация болуп, ушул X'ти чыгарып бергилер деп жатат. X'ти чыгардык. X чыгаргандан кийин бул ион, то есть концентрация гидроксида болуп калды. А bizde бул концентрация гидроксида бир X концентрация гидроксида, а bizde pH'ты сурап жатат. Эми X pH'ты табыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Эки способ бар. Бул биринчиси дегени X'ти минус логарифма салсак, бизге pOH'ты берет. Этот pH менен плюс pH экөөнүн суммасы 14кө барабар болот. Ошондуктан pH табыш үчүн 14төн pOH деле минус койсок болот. Экинчиси деген бул через константу воды. Через константу воды. Бул константа воды равняется иону константа воды равняется концентрацию иона гидроксония умноженное на концентрацию иона гидроксида. Константа воды был всегда в нормальных условиях равняется 10 минус 14 степени. Ошон үчүн константа бул деген неизменчивое бир значение, да? Эми олимпиада жөнүндө сүйлөйлүк. Олимпиада азыр тусалма составлять эткөн үчүн аларда в основном мурда жылы карасак, мурда жылдын мурунку жылын деле карасак, в основном суроолору раствор менен да байланыштуу көбүрөөк суроолор келет. Раствор дегенде кандай? Аналитика биринчиси, экинчиси деген там биринчиси деген определите pH болот, ушундай же малярность, аналитика. Кийин экинчиси раствор жөнүндө. Раствор менен байланыштуу суроолор бар. Массовая доля сульфата калия в насыщенном при 10-градусном водном растворе равна 8,44%. Вычислите массу сульфата калия, который растворится в 100 грамм воды при этой же температуре. Бул эмне болуп атат? Сульфат калий бар, насыщенный раствордо 10 градустун ичинде. Всегда 8,44 ушундай процент болуп саналат экен. Эми сульфаты калия он менен ичинде. Канча
эми 100 грамм суунун ичинде канча бир массалык сульфат калия эрип кетет деп атат да. Массасын x деп алсак, 9,2 грамм болот экен. 9,2 грамм. кантип Ответ. табабыз? X'ти 100 плюс Но массовая доля боюнча табабыз да 8,44 деген эмнеге барабар десе, 100 грамм эритмеде 8,44 грамм туз эрип жатат. Бар, то есть. Анда суунун массасын таап алайлы, 100дөн 8,44 кемитсек 91,56 болот. Анда 91,56 грамм сууга 8,44 грамм туз туура келсе, 100 грамм сууга канча туздун массасы туура келет дейт. Анда туз 9,22 грамм болот экен да, тегерек дегенде. Туурабы? Туура эле. Сиздерге главный демонстрация көрүнүп атат да, туурабы? Но демонстрация экранычы. Звукту включать этип эле. Просто бул задачаны жазып алганыбызга убакыт керек экен, себеби жазсак өзүбүзгө жакшыраак түшүнүктүү болсо керек. Кийинки суроо. Бул дагы деле ошо раствор менен связанный. Суроо көрүнүп эле жатабы? Айтат, сколько граммов нитрата серебра выпадает в осадок из 10-граммного раствора, насыщенного при 80 градусов, при охлаждении его до 20 градусов деп атат. То есть биз билебиз Биринчи эле нет, кечирип коесуз. Өзүнүн эле эмесинде калтырып койсоңуз, баягы задачалардын арасында бул жака жылдырганда шапкасы көрүнбөй калып атат. Жакшы. Баягы задача өзү турат го, ошол жерден эле көрөлү. Выделить этип койсоңуз ошол болот экен. У нас 8.4 деген задача. Бул жакта сколько граммов нитрата серебра выпадает в осадок из 10-граммного раствора, насыщенного при 80 Цельсиус, то есть градусов, при охлаждении его до 20. Эми ысык суда нитрат серебра, то есть любой эле туздар жакшы эрийт. Эми ушул муздак сууга караганда ысык суда жакшы эрийт. Эми ысык сууну эритип бүтүп бир растворду кайра эле анын градусун төмөндөтсөк, ушунда эрибей калган немелер, туздар, ушул как осадок болуп түшүп калат. Эми растворимости айтат, нитрат серебра составляет 635 граммов при 80 градусов и 228 граммов при 20 градусов. Бул тиги эле биринчи задачага эле окшош. Принцип работы барынкы эле бирдей болот растворлордо. Просто жакшы түшүнүшкө туура келет. Нитрат серебра раствор экен. Биринчи айтат 80 градустун ичинде. 8 грамм болбойбу? 8 грамм болбойбу? Билбейт экенмин. Жоопторун билбейт экенмин дагы эле. Жооптор жок дейм. Эми 80 градустун ичинде канча нитрат серебра бар экен биринчи аныкташыбыз керек. Байттык 635 грамм нитрат серебра 635 болчу. 635 грамм нитрат серебра 735 грамм бул масса раствора. Ушул много барабар болуш керек. Бир x грамм делено на 10. Мен жакшы эле угултам өзү. WhatsApp'ка жазышат да, просто жакшы угуп айтасыз депчи.
Кечирип коесуздар, мен жакшы эле угуп атамбы? Угулуп атат. Макул. Ошондо бул жакта x бизне массовая доля деген жак, бул жак. Бул масса нитрата серебра, бул масса раствора равняется ушундай. Ошондо x 8,6 8,6 барабар болуп атат. 8,6 нитрат серебро 80 градуста кийин 10 грамм эме раствордун ичинде ушунча бар экен. Ошондо бизде суроо 20 градуска түшкөндө канчага эрип кетет деген суроочу. Канча болуп асадык пайда болот деп атат. Эми анда асадык x в начале нитрат сереброндо 8,6 болсо, кийин 20 градуска түшкөндө бул жакта 228 болот. 228 грамм при 20 градусов деп атат. Ошондо эми бул жак чыгарышыбыз керек. 8,6 минус а эми бир определенное неме количество немеге болуп кетет да. Определенное количество нитрата серебро түшүп кетет. Асадык болуп калат. Ошон үчүн минус а болот. 10 минус а бул равняется 228 деленное на 328. Ушул жерден чыгарсак, а канча барабар болгонун билип алабыз. Калькуляторуңуздар бар болсо чыгарып аласыздарбы? Жанында калькулятор жок болчу да. Через компьютерный калькулятор чыгарып беребиз. 6,9 чыгабы? Жыйырма беш бүтүн ондон тогуз. 25,9? Жок, анча болбойт. 6,9 чыкпайбы? Ушунча чыгып калыш керек эле өзүчү. 0,69. Азыр. Так. Беш бүтүн ондон төрт чыгат экен, а? Нече экен? 5,14? Беш бүтүн ондон төрт. Жана 8,6-ны 8,12 деп жазып койдум да. Так. Ответы ушунча болуп калат. То есть осадок ушел 3 бүтүн 5,4 болот экен.
5,4 болот да? ооба. Сегиз Себеби баягы ногул жерди бири-бирине теңдесек ошондой болуп чыгып атат го меники. 5,4 грамм. 2820дан 2280ди кемитип, анан барабар 10 А болот да. Ошондо 10го бөлсөк, А барабар 5,4 болуп калып атат да менде. ооба 5,4 анан 8,6дан 5,4 кемитсек 3,2 чыгып 3,2 чыгып калат. Аса да ошондой болуп калат ошондо. 8,6 уже Жок. 8,6 уже задачага кирди да. Башындачы. Шартта уже таптык го. Тапкандан кийин эми кемитүү керекпи, керек эмеспи? Ушул эле жерден А чыгат. Но ушул жерде А бул уже асадыктын массасы болуп саналат. Ооба. 5,4 болуп атат да. 5,4 экенби? Ооба. Ошо Билбейм, башкалар да тактап иштесинчи азыр. Ооба 5,4 менде чыкты. 5,4 болуп атат да. Ошо 5,4 экен андачы А деген. Задачанын условиясын берип койсоңуз. Эми 805 деген задача бул. Раствордордун эң бир жакшы задачасы болуп саналып турган задача 805. Мындай деген. Сколько нужно взять воды и кристалла гидрата? Аттургул эле жеке немеңиз өчүп койсоңуз болобу? Сколько нужно взять воды и кристалла гидрата состава X, Y умножено на 10? Бизде ушул кристалл гидрат бар экен. Молекулярная массасы 400 грамм на моль. Эми для получения насыщенного при 90 градусах раствора, при охлаждении которого до 40 градусов выпадает 0,5 моль кристалла гидрата состава XY гексагидрата, растворимость безводной соли XY при 90 градусов это 90 граммов, а при 40 градусов это 60 граммов. Эми XY гексагидраттын молекулярная массасы канча болот? Бул 400 минус 6 умножить на 18. А значит, XY молекулярная массасы был 220 грамм моль болот экен. Мынанкы так. Еще 22 грамм на моль. Биринчисин жазып алышыбыз керек. Эми XY ушунча бир кристалл гидратты сууга кошуппуз. Сууга кошкондо для получения насыщенного при 90 градусах раствора, насыщенный раствор болуш үчүн эми буну приблизительно X моль десек, X моль бир бар эле ушул кристалл гидрат. Буну сууга кошобуз раствор жасаш үчүн. Суунун немеси Y моль дейлик. Значит, раствордун массасы канча барабар болот? 400 X плюс 18 Y. Бул 90 градустун ичинде ушундай болот экен. Кийин ушуну 40 градуска түшүргөнүбүздө дан неме түшүп калат.
асадық болуп чыгып калат, турган бар экен. 6 мол асадық болуп чыгып калат. Эми, конечно, бул моль уже известно экен, 0,5 моль. Биз массовая доля немеге формула салсак, при 90 градусовка. Так, растворимость безводной соли XY. Ошондой 220 Түсінмепті. деленное на Массагасыга. Ertaga o'zi ishlaysiz ekan, opa. Ertaga men madrasada darsim bor. Nimaga o'zimiz? Ertaga shu ошондо массовая доля формуласы алганда 220x деленное на эми бул при 90 градусов плюс 18y равняется 90 деленное на 190. 190 эмне үчүн? Потому что растворимость безводной соли XY 90 градустун немесинде 90 грамм экен. Булар всегда 100 граммдын немесинде болот да, эриген. 100 грамм суунун ичинде 90 грамм 90 Цельсийде градуста эрип кетет экен. Эми при 40 градусов кандай болот экен? 220x минус 0,5 эмне үчүн 0,5? Анткени деген могул жерде XY биз безводный сольго карап эмне кылып атабыз, чыгартабыз да. Ушунда 0,5 асадык болуп чыккан, XY деле 0,5 болгон болот. Ошондуктан x минус 0,5 деленное на 400 x плюс 18y минус масса осадка болуш керек. Ошондо 0,5 va башында чыгарганбыз 322 молекулярный массасы умножить. Эми с помощью бул при 40 градусов 60 деленное на 160-ка барабар болгон болот. Формула менен чыгарып алсак болот ушуларды. Биринчи эмне кылышыбыз керек? Мына эки жакта при 90 менен при 40 градус экөөнүн бирдей алышыбыз керек. Жүз алтымыш көйтүү men sağlamasın. Men artık kapatacağım. 0,5 бул барабар 60 плюс 18 эми ушул формуланы эме кылып чыгарып көрсөк, 160-ты 200 могул жерге 200x барабар
Так. Эки миң төрт жүз. 1080. Ооба. 18 тумашча канча болуп калат экен? 1080, 60'ты 18'ge көйткөндө Aa, 1080. keyin minus 9660. Эми буну топтош керек. Кантип топтойт? Мынаны деген бул жакка өткөзүп болот. X'тер менен X'ти топтойбуз. Ошо x'тер менен x'тер топтоп салабыз. Муну бул жакка өткөзүп салабыз. Ушунда 35.224.000 алып, x. Так, минус 17.600. Бул жакта минус болгон үчүн бул плюс болуп калат. Минус 17.600. 9.660. Жети миң 940. Барабар 10.080 y. Биздин конечный нөмірі ошол экен, 10.080 y экен. Кийин экинчиси бул биринчи меңге салабыз формулага. Э, 400 x плюс 18 y. Буну 90-га көйтөбүз. Барабар 220 x 190 көйтөбүз. Ушунда 220 x барын бирге кылып чогултсак, сразу x'тер чогулуп кете берели ошондо. 220 190-го буну минус бул жакта 400x 4000 41800 5800. 5800 x бар болот экен. 5800 x барабар 1620. 1620 y экен. X биринчи x чыгарып алсак болот. 5800 x бул x барабар 1620 y бөлүнгөн 5800. X барабар эми бул приблизительно алсак 0,279 барат экен. Ушунча мольго барар болуп да. Бул y деп экен.
Эми 200. Эки жүз жетимиш тогуз моль умножено на y. Эми биз биринчи бул жакта чыгарып алдык элек нону. Мына ошону. Нону бул жака өткөзөбүз. Ушунда 11200 x барабар 10.080 y плюс 7940. Буну кайра бул жака өткөзүп коебуз. Анткени азыр x'ти бул жерге койсок, мына ушул x койсок, y болуп калат. 11200 279 көбөйтсөк 0,279 3120. 3120 бул жакта 10.800 y болгон үчүн минус 10.080 y деген. 2080. 2044 2044 8 y барабар 7940. y ушунда 7900 Өчүрүң, звугуңузду өчүрүң. ушунда y 883. Ооба 3,88 чыкты бай. Ошо ушунча моль суу керек экен бизгечи насыщенный раствор жасаш үчүн. Эми канча моль эме керек болот? Кристаллогидрат бул деген баягы биз чыгардык го. X барабар 0,279 y. Мына ушул 0 y'ды эсасына ушул жерге койсок, бир бүтүн 0,8 ушунда x 1,08 моль. Ушунда ушунча грамм кристаллогидрат керек экенчи. Мына x'ти 220 умножить этсек 230 0,11 чыкты го x канча? 100,11 0,111 ортуна койгондо x'ти тапканда. X барабар 0,279 y'га көбөйттү. Y ушунда 3,88 болуп чыккан болсо, 279ду 0,279ду 3,883 умножить этсек 1,08 болуп чыгат экен моль. 1,08 моль экен. Туура эле чыктыбы? Эми экраныңызды кичине кылып туруң, биз көчүрүп алайлы. Эмне болуп кетти? Болду все. Мен буну запись экраны кылсам силерге жөнөтөрөм да по-любому эле. Скриншот кылдым. Кийинки суроо бул раствор. Эми, конечно, бул раствор бизге аз эле условия берилген, аз эле маалымат берилген растворлор жөнүндө. Ошондой суроо болчу. Кийинкиси. Какое количество вещества бария
какое количество вещества бария нужно взять, чтобы при его взаимодействии с 1 литром воды образовался 2% раствор гидроксида бария дейді. Простой элементі реакция гидроксид бария шығады. Гидроксид бариямен қосылып водород шығыш керек. Газовый состояниеде болған үшін учып кетеді. Ошондо общий раствордун массасы азайып кетиш керек. Закон сохранения массы бар да. Ал жакта деген водород учуп кетет дагы массасы азайып калат. Эми айтат, какое количество вещества бария нужно взять? Эми бир определенный эме бир x грамм бар экен бизде барий. X грамм же X моль деп койсок да боло берет. Моль десеңиздер, сиздер өзүңүзгө жеңил болот. Кийин 1 литр бар экен суу. 1 литр суунун бул плотности всегда 1ге барар болгон үчүн бул 1 килограмм. Эми мына жакта X моль болгон эми 1 килограмм болсо 2% раствор гидроксида бария болсо, значит барий бизде общий иштетилип кетет экен. Канча моль барий бар болсо, ошонча моль кетет экен. Минус. Бул жакта образованиясы плюс X. Эми, конечно, буну эме кылышыбыз керек. 2 болуп турган болсо 2. Баланс кылыш керек бул реакцияны. Кийин бул жакта деле 2 болуп чыгат. Мынакта минус 2x. X моль водород учуп кетет экен. X моль гидроксид бария пайда болот экен. Жакта минус 2x калбайт. Ошентпеді, эми бир жол эмне кылып ал, инвайт болчу. Эми масса растворун табышыбыз керек бизчи. Масса раствора бул деген X моль барий. Буну так. Барийдин массасы молекулярный атомный массасы 137. Ушунда X моль 137 умножить этебиз. Бул масса эме масса барий плюс 1000 грамм. Бул масса раствора. Бирок бул жакта водород учуп кеткен үчүн водородду деле учетип этиш керек. Минус ушунда 2x болуп калат. Общий счётто 135x плюс 1000. Бул масса раствора. Бизге 2% деп атат, значит 2% 2% барабар 137x бөлүнгөн масса раствор канча? 135x плюс 1000 грамм. Эми бул, конечно, 100га умножителет. Ушул жактан чыгарса, так. 10 1500
137 x. Мына Кылдым. 10 чыгат. канчасы чыкты? 10. 54,0 43,3. 0,175 грамм болуп калды го. 0 бүтүн канча? 175. 175. X канча чыкты эле өзү? Мынау калькулятор болчу жокпу? X 0,175 болуп калып атат да. X 0 бүтүн Ну, уравнение. 175. Азыр. жок тура эле болду анда. Бул моль да. Бул масса эмес, бул просто эле моль. Моль. 0,175 моль болсо, ушуну 137 умножсеңиздер канча количество вещества бария керек экенин билип алсак болот. X'ти жолу 135 137ге умножить көрсөңүздөр. Ушунча почти 24 грамм барий керек экен бизгечи. Акыркысы, какую массу Барий хлорид. Кристаллов гидрат бария хлорида необходимо добавить. бизге эмне болду? Канча массасы менен хлорид бария дигидратты немеге серная кислотанын растворуна кошсок, 10% серная кислота болуп чыгып калат дейт, да, в конечном итоге. Ушунда кандай болот? Барий хлорид дигидрат то есть серная кислота кошсок эмне болот? Эми, конечно, сульфат бария чыгат. Просульфат бария менен асадык болуп чыгып калат. Анткени бардык сульфаттар неме болгондорчу, экинчи группа металлдын полный сульфат менен болгон соединениялары, алар асадык болуп саналат. Аппак асадык, белого цвета. Кийин кислота пайда болот. Кислота да эмес. По идее, нол өзү суудан эмес да, ошон үчүн бул кислота деп саналбайт, бул жөн эле хлорид водорода болуп саналат. Бул улетучивающий нерсе, тезилип. Кийин, конечно, суу. Неме кылсак, 2, бул жакка деле 2. Ушундай. Бизде кислота учуп кетип атат, сульфат бария асадык болуп түшүп калат. Эми канча ушул неме хлорид бария дигидрат кошушубуз керек экен. Мага, чтоб бул 40% раствордон 10%ке түшүп калыш керек экен. Жазсак, бул X моль деп айтайлык. Эми X моль боло турган болсо, серная кислота 130 грамм экен. Эми бул растворда. Сразу эле 100 миллилитрди плотностуна умножсек 130 грамм болуп чыгат. 130 грамм. Бул жакта жок. Так. X моль эми баары кетет да, анткени бул жакта серная кислота ашып калат. 10% десе, значит серная кислота ашып калат. X моль бул жакта минус болот, минус X моль.
Бул жактан эле минус x моль. X моль чыгат, бул жакта 2x. Эми бул жакта деле 2x. Биз масса растворун табышыбыз керек. Биринчи очередде масса раствора. Эми бул финальная масса раствора да. Ушунда мунун биринчи молекулярная массасын табышыбыз керек. X-га умножить этиш үчүн. Бул 137 плюс 71 плюс 36. 244. Жаз. 244x плюс 130 грамм. Если осадок жок, анан кийин неме жок болуп, мына газ жок болуп, жөн эле бардыгы как обычно растворный немеде болгондо, условияда болгондо масса раствора ушуга барабар болот эле. Бирок бизде учуп кеткендер бар. Айгүл эжеке, микрофонуңузду өчүрүңүзчү. Угулбай жатат. Балаңыз сүйлөп атат. Угулат бияк. Назир эжеке, сиз өзүңүз же ноутбукту же телефонуңуздун звугун өчүрүп койсоңуз. Ошондо угулбайт. Турат же телефонду Кечик койсо азыр кайра баштан конференция кыламын. Чөт интернетте катып баштады, кийин конференцияда бүтүш керек азыр бир аздан кийин. Кайра баштан кылдыр, ссылкасын терезе. Элмир агай, суроо сизге. Могул азыркы задача боюнча суроо. Но 130 граммды алдык го, плотность боюнча. А бирок бу жерде дагы 40% раствордо турат го, сразу эле ошого карата массасын тапсак болбойбу? 52 грамм болуп калат да, потому что могул 100 миллилитр 40% раствордо турат го. Ооба. Аны сразу эсептеп кетсек болбойбу? Ошону кошуп кетишибиз керек эле ушул жерде. Ошондо именно канча масса серной кислоты имеется для взаимодействия? Потому что в растворе же ее находится всего 40%. 52 грамм болуп калды. Ушу 130-дун ордуна 52 койсок болбойбу? 52-ни койсок болбойбу? 130-дун ордуна. Жок, по идее болот. Потому что условия задачада 100 миллилитров 40% раствора серной кислоты, вот определенной плотности болуп турат да. Ошон үчүн могул 130-дун ордуна ошол массаны койбойлубу, 40% раствор серной кислоты, ошондо 52 грамм болуп калып атат да. Жок, мен просто чыгарып атканым, неме болуп атат да. Закон сохранения массы бар да. Кийин өтөбүзбү? Жок, кийин өтөбүзбү ошого? 40%ке аягында кайрылабызбы? Ооба, кайрылабыз да. Хорошо, хорошо. Азыр экинчи конференцияга кириңиздер, азыр өчүп калыш керек, азыр бир аздан кийинчи. Сразу эле жандырып кетеличи аны, возобновить этеличи конференцияны. Запись кылып аткан эле көйүп кетти уже.